Саламатсыздарбы, Асылзат YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан мен Чолпон. Барыбыз ыйык Рамазан айынын акыркы күндөрүндө орозо кармап жатабыз. Бул айдын акыркы 10 күндүгүнө ыйык Кадыр түнү катылган. Кайсы күн экени так айтылган эмес. Ошондуктан акыркы 10 күндөгө жакшы иштерди жасашыбыз керек. Ошол күндөгө ар бир түнгө маани берсек, Кадыр түндү табабыз. Бул түн ысык да, суук да болбойт. Түнкүсүн абанын температурасы мейлүүн келип, үшүк жүрбөйт. Катуу шамал, ысык болбойт. Бул түн тынч, бейпил келип, тим эле табият демин ичине каткандай, асман булутсуз жана жаансыз болот. Бул түндө жылдыздар да учпайт. Бул түндүн таңында күндүн нурлары өтө чагылбай, жумшак, кызыл түстөгү төгөрөк сымал болот. Анын жарыгы жумшак, көздү уялтпаган, булутсуз асмандагы толгон айдай жарык чачат. Кадыр түн Алла Таала тарабынан акыркы пайгамбар Мухаммадка жана анын үммөтүнө берилген белек. Бул түндө аткарылган ибадат 1000 күндүк ибадатка барабар. Кыргызстанда Кадыр түн 8 майдан 9 майга караган түнү тосулат. Алла Таала айтты: чындыгында биз Куранды Кадыр түнүндө төшүрдүк. Кадыр түн эмне экенин эгер биз үйрөтпөсөк, сен кайдан билмек элең? Кадыр түнү 1000 айдан да жакшы. Анткени бул түнү периштелер жана рух Жебраил баштаган Роббисинин уруксааты боюнча ар түрдүү иштер менен жер бетине түшөт. Ал таңга чейин саламаттыктын түнү. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким Кадыр түнү ыйман келтирип жана үмүт кылып намазга турса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Кадыр түндүн пайдалары өтө көп. Ал түн бир жылдагы түндөрдүн эң улуусу. Берекелүү түндө кылынган амал 1000 айда кылынган амалдан да соолу көп болуп көбөйүп, периштелердин көптүгүнөн жер тар болуп кысылышып турат. Ал шарапаттуу түндү ким издеп тапкан болсо, Алла Тааланын алдында мартабасы жогорулайт. Ал түндө Алла Таала периштелерге өзүнүн солих бенделери менен сыймыктанып мактанат. Бул түнү Алла Таала периштелерине келерки жылга чейин адам баласынын тагдырын жазууну буйрат. Бир жылдык тагдыр Кадыр түнү жазылат. Рамазандын акыркы 10 күнүндө күн сайын 10 сомдон садака кылып коюңуз. Эгерде Кадыр түнгө туш келсе, 84 жыл күнүнө 10 сом садака кылгандай соопко ээ болосуз. Эми Кадыр түнү эмне кылабыз деген чоң сурообуз бар. Кадыр түн караңгы киргенден башталып, күн чыкканга чейин уланат. Бул түнү колдон келишинче жалгыз отуруп өткөргөн жакшы. Көп дуа кылып, жалбарып сурашыбыз керек. Мейли ал ден соолук болобу, байлык болобу, же өтүп кеткен жакындардын бейиштен орун алуусун тилөө болобу, кандай гана тилек болбосун, Аллахтан үмүт кылып сурашыбыз керек. Кадыр кечесинде ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны укканы дурус. Көп дуа кылуу керек, себеби дуа тагдырды өзгөртөт. Мусулмандын эң чоң куралы бул дуа. Өткөн күнөөлөргө тобо кылып, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды уккан жакшы. Аллахты зикир кылуу керек, аны улуктоо керек. Кадыр түнүндө 3 түрдүү адамдын ибадаты кабыл болбойт деп айтылат. Биринчиси дайыма арак ичкен адам. Экинчиси ата-энесине жаман мамиле кылгандар. Үчүнчүсү туугандары менен мамилесин үзгөн адам. Бирок кимде ким кылган күнөөлөрү үчүн чын жүрөгүнөн тобо кылса жана аны кайра кайталабаса, Аллах анын күнөөлөрүн кечирет. Себеби бизге өмүр тартуулаган, ырыскы берип тоюндурган, 1000 күнөө кылсак да кечирген улуу зат. Бул ыйык Кадыр түн баарыбызга тынчтык, ынтымак жана бакыт алып келүүсүн Жараткандан тилейбиз.